Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Бүткүл аламдын жалгыз жаратуучусу болгон Алла Таала чексиз мактоолор. Анын акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам дуалар болсун. Жалпыңыздарга Аллахтын тынчтыгы, мээрин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпыңыздарды Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Аллахым баарыбыздын туткан орозолорубузду, окуган таравих намаздарыбызды, кылынган садакаларыбызды, эхсандарыбызды, кылган дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Бүгүнкү темабыз дагы ушул Рамазан айына байланыштуу болмокчу. Ошол эле маалда исламдагы негизги 5 парз мына ушуларга токтолобуз. Мындайча айтканда, исламдагы намаз тууралуу, орозо тууралуу, зекет тууралуу жана ажылык тууралуу ошо исламдын түркүктөрү десек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол өз сөзүндө «Иннама бу'иту лиутаммима макаримал ахлак» мен кулк мүнөздү, адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилдим деп айткандай, ислам дининин өзү негизги максаты дагы адамды адеп ахлакка тарбиялоо, кулк мүнөзүн оңдоого жана өзүнө өзү кемчиликтерин оңдоого багытталган десек болот. Ошол биз ушул адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилген кадырдуу элчибиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагында ошондон үлгү алабыз. Анын адеп ахлагында кемчилик болгон эмес. Керек болсо Алла Таала чынында сенин мүнөзүң керемет деп ва иннака ла'ала хулукин азим деп сүрөттөгөн. Демек биз үлгү ала турган бир инсан жалгыз гана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам экен. Кээ бир инсандарды кээде жаңылышып калып, ошону кумир тутуп, же бир спортчуну, же бир башканы таанымал актербу, бирөөнү кээде кумир тутуп алабыз, ошодон үлгү алабыз дейбиз, бирок бир күн алдагы бир күн ката кетип калса, анан кийин биз мына көңүлүбүз калып калат да. Демек, пайгамбарыбыздан башка инсандардын баардыгы ката кетирүүчү, жаңылуучу кулк мүнөзүнөн биз бир гана пайгамбарыбызды гана үлгү алат экенбиз. Ошо жараткандын тарбиясын алган, өзүнүн кемчиликсиз адеп ахлагы менен үммөтүнө үлгү болгон, өрнөк көрсөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамгерчиликке үндөгөн акыл насааттары ушу кылым картып жашап келет десек болот. Куран аяттарында дагы «Фастауз-биллахи лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун» ушул Алланын элчисинде силер үчүн бир көркөм өрнөктөр бар, мисалдар бар. Ошолордон үлгү алгыла деген мааниде аятта келет. Кутсу хадисте «Иннама бу'иту лиутаммима макаримал ахлак» мен ошол адеп ахлактын, кулк мүнөздүн кемчилигин толуктоо үчүн, силерге үйрөтүү үчүн, өзүм үлгү болуу үчүн жиберилгем деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде дагы айтып өтөт. Эми биздин макал лакаптарыбызда дагы адам адеби менен адам дейт. Мына Чыңгыз Айтматовдун дагы бир сөзү бар: адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Биз ушул айбандан айырмабыз, ошо акылыбыз менен жана жүрүм турумубуз менен, кулк мүнөзүбүз менен айырмаланат экенбиз. Эми ошол исламдагы аткарылуусу милдет болгон ибадаттардын баары адам баласынын эле ошол адебин, адамгерчилигин оңдоочу көнүгүү десек жаңылышпайбыз да. Ошо ибадаттар адамдын денесин кубаттандырып, ден соолугун чыңдаган дене тарбиялык көнүгүүлөргө окшош десек болот. Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткарган сайын күн санап адамдын дене мүчөсүндө өзгөрүү болот, шииралат күчкө толот. Ошол сыяктуу эле ибадат кылган адам дагы күн сайын адеп ахлагын өзгөртөт, кемчилигин толуктайт. Анткени жогоруда айткандай, ибадаттын негизги максаты адамдын адамгерчилик сапатын арттырууда жатат. Исламдын негизги 5 парзына түркүнө токтоло турган болсок, эң биринчи эле бул намаз. Ошол намаз тууралуу токтоло турган болсок, ошол намазда дагы адеп ахлакка үндөйт десек болот. Бул чындыкты Куран Карим мындай деп айтат: Анкабут сүрөсүндө
Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve akimus salata innas salata tanha anil fahşai vel munkar. Ушул намазда, ошо намазды тургузгула, анткени намаз ыплас күнөө иштерден тыят. Демек, ошол намаз окуган адамдын барып ошол күнөө иштерден, ыплас иштерден тыйылышы күтүлөт экен да. Бул Кур'ан-ы Каримдagi бизге Алла Тааланын кабары десек болот. Ал эми пайгамбарыбыздын хадисинде эмне деп атат? Пайгамбарыбыз хадисинде Алла Тааланын тынчтыгы мактоосу болсун. Мен дейт, кичипейил, адамдарга бой көтөрбөгөн, күнөөгө баткан боюнча таң аткырбаган, күндүзү мени эстеген, жетим жесирге, жолоочуга, мусапырга жардам берген, муктаж болгон адамдын муктаждыгына чечкен адамдын гана намазын кабыл кылам деп Алла Таала айтат дейт. Бул кудси хадисте. Мындайча айтканда шарт коюп атат да, бул жерде дагы ошо намаз текебер болуп окуган адамдын намазы кабыл болбойт экен да. Бой көтөргөн адамдын, күнөөгө баткан боюнча таң атырбаган адамдын, Алланы эстеген адамдын намазын кабыл кылат дейт. Жетим жесирге, мусапырларга жардам берген адамдын, муктаж болгон адамга жардам берген адамдын намазын кабыл кылам деп айтат деп пайгамбарыбыз кудси хадисте айтып атат. Демек, намаздын дагы ошо тарбиялык мааниси зор экен. Эми ошол намазды карап көрсөк, 5 убакыттын ошо белгиленген өзүнүн убакыты бар да. Ошол убакыттарда намазды жамаат менен окуп, имам менен бирге намазды окуйт. Ошол сооп сыйлыктуу болот, 27 эсе сооптуу деп айтылат. Хадистерде кимде-ким 40 күн ар бир намазын имамдын киришүүсүнөн кечиктирбей чогуу баштап окуса, Алланын коргоосунда болот деп айткан да. Ошол 40 күнгө чейин чыдап окуп койсок, ошо 40 күн ошол 5 убакытка бекем болот. Ар бир убакытка дагы так болот деген. Мындайча айтканда, ар бир убакытты дагы бөлүштүрөт. Эми окумуштуулар дагы айтат, ошо 21 күн катары менен өзгөртүүсүз бир ишти аткарган болсо, анын мээси ошого көрүп, денеси адат кылып каларын айтат дейт да. Демек, ошол бирөөлөрдүн намаз окуй албайм дегендерге дагы насаат, ошону окуй албай аткан адам 21 күн, болбосо 40 күн ошо тынбай окуса, 41-күнү уже мээсиде ошого адат көрүп, 41-күнү адат өзү окуп баштап калат да намаз. Ошон үчүн бир жума окуп, же 2 күн окуп таштап коюп мындай кылса болбойт. Ошо 40 күнгө чейин чыдаса, 41-күнү автоматтык түрдө намазды мындайча айтканда калтырбай окуй турган болуп калат. Демек, ошол 40 күн дегендин өзгөчө мааниси бар. 40 күн ошо 5 убакыт намазды мүнөтүнөн кечиктирбестен мисалы окуган болсо, ал берген убадасына дагы ошол кечикпей барууга тарбияланат экен да. Мисалы үчүн пешин намазы күндө 1:30 болдубу, асыр намазы мисалы 6-да болдубу. Демек, ар бир убакытта ошол маалга барып намазын окуйт. Муслим адам башка мамиледе дагы ошого көнөт экен да. Бир күн бирөө менен бир кезикте турган күндү белгилеген болсо, же убада кылган күндү ушул ишти аткарып берем, же ушул жерде жолугалы деген болсо, ошол маалга барат. Себеби намазга дагы ошентип көнгөн адам башка иштерде дагы ошол убадага бекип туруп, ошол убакытка турат. Мисалы үчүн бизде дагы өтө кемчиликтерибизден бириси, мына тойго деле мисалы 6-га чакыруу барат, биз 8-де барабыз да. Көрдүңүздөрбү, канчалаган убакыттарды биз ысырап кылып атабыз. Бирөө менен жолугушуу кылсак жарым саат кечигип барабыз, же болбосо 10-15 мүнөт кечигип барабыз. Анан ошентип ортодо келишпестик болот, же болбосо ошонун убактын алган болобуз. Ошондуктан бул нерсе сөзсүз мындай туура эмес нерсе, шариятыбызда мындай нерсе жок. Ошон үчүн убадага дагы ошо жана мунафыктын аламаты 3 дегендей, ошо берген убадасына турбайт, аманатка кыянат дегендей, ошол берген убада убактына ошо бекем болууга намаз да үндөйт дейт. Эми андан кийинкиси ошо намазда жамаат менен окуганда саптар катарга бир-бирдей болуп түп тегиз болуп айтат. Имам тегиз алгыла дейт сапты. Саптын түздүгү жүрөктүн түздүгү деп айтат эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол жерде дагы адамдардын бир бой көтөрүүсү, бири-бирине текеберленүүсү, же болбосо бирөөсүнүн амалы чоңдугу же байлыгы ал жерде эсепке өтпөй калаарын, намаз Алланын алдында бардыгынын мындайча айтканда бардыгы бир орунда экендиги, бардыгы бир инсан экендигин саптын тегиздиги менен адамдар түшүнөт да.
жогорку даражасы деле, кедейи деле, кембагалы деле, байы деле баардыгы бир сапка тизилишет да. Мына ошол өзүнүн башкалардан өйдө койгон адамдар, ошо жупун адамдар менен дагы тегиз сапка турат. Демек бул Алланын алдында бирдей кул экендигин, алсыз бир пенде экендигин байкайт. Мына ошентип намаздагы адамды ушундай жакшы жака тарбиялайт. Эми мисалы үчүн daarat намазда дагы daarat бар. Daarat алганда ошол тазалыкка тарбиялайт. Мисалы үчүн ошол врачтар деле айтат, ошол тамак жеерден алдын колдорду жууп, тамак жегенден кийин дагы жуугула деп айтылат. Мисалы намазда болсо 5 маал daarat алынат, эч болбогондо 3 маал daarat алынат. Ошол намазда кол менен жүз жуулбастан бут менен кошо жуулат. Мына ошентип ал дагы күнүнө өзүн тазалыкка үндөйт, өзүн таза алып жүрүүгө көнүктүрөт десек болот. Эми андан кийинкиси ошол намазга эрте келүү, мисалы үчүн алдыңкы сапка тизилүү дагы сооп да. Мисалы үчүн ошол биринчи келгенге чоң төө сойгон сообу бар, экинчи келгенге кой союп ыхсан кылганын сообу бар деп келет. Ошол алдыга келгендер, алдыңкы сапка тизилгендер ошо сооп сыйлыкталат. Биринчи сап менен экинчи саптын сообунун айырмасы болуп калат да. Ошол адамды кечиктирбей жүрүүгө тарбиялайт. Жумушка чакырылган жерге, убадалашкан орунга кечигип баруу, ушул нерселерден адатта ошол нерсеге көнүгөт, кечикпей барууга. Ошол биринчи сапка деп айттык. Ошол сапка туруу менен адам дагы ошо башка иштерде дагы алдыга болууга умтулат. Жакшылыкта жарышкыла, жамандыкта бири-бириңерге тоскоол болгула демекчи, дайым жакшылыкка жарышат. Ошол жарышууда алдыга өнүгүү деген бар да. Бүгүнкү күн менен эртеңки күн окшош болгондун мындайча айтканда утулуптур дейт да. Ошон үчүн мусулман адамдын бүгүнкү күнү менен эртеңкиси эч качан окшош болбош керек. Кичине болсо дагы өнүгүү болуш керек. Илимден болобу, шарияттан, дүйнөлүк иштерден болобу өнүгүү болуш керек да. Дайым өнүгүү үстүндө болуш керек. Мына ушул алдыга жылган, эрте барган сооп калгандай эле намазда адам дагы жашоосун дагы алдыга өнүктүрүүгө себеп болот. Эми намазды имам менен окуйбуз. Мисалы үчүн намазды имам менен окуган маалда анын ар бир амалын имамды ээрчип аткарууга уруксат берилет. Имамдын аркасында уюйбуз. Имам дагы алдыда аркадагыларга мен имам болдум деп ниет кылып окуйт. Мына ошол дагы бизден эмнени түшүнсөк болот? Ар ким өзүмчүл болбоого, бир адамга баш ийүүгө тарбиялайт. Ошол мечитке барганда биз бир адамга баш ийебиз, ошол имамга баш ийебиз. Имам эмнени аткарган болсо ошого рукууга барса рукууга барабыз, саждага барса саждага барабыз. Демек адам өзүмчүл болбоого, башкаларга баш ие билүүгө тарбиялайт. Шариятыбызда эмне дейт? Бизде башчыга баш ийүү дейт. Башчыга баш ийүү милдет, важип. Атиуллах ва атиур расула ва улил амри минкум. Аллага баш ийгиле, анын пайгамбарына баш ийгиле жана өзүңөрдөн шайланган башчыларга баш ийгиле дейт. Мына биз азыр кээде көрүп калабыз, ушу президентибиз баш болуп, мэрди баш болуп сындап, кемчиликтерин айтып, ага акарат келтирип, мына ушундай жаман сөздөр менен дагы айтабыз да. Бул албетте туура эмес. Себеби бул биздин башчыга баш ийүүбүз милдеттүү. Ошол намаз окуган адам ушул нерселерди ошо намазы менен жашоосунда дагы ошол нерселерди оңдогонго, башчыга баш ийүүгө үйрөнөт. Кудум эле ошо мечитте имамга баш ийип намаз окуган сыяктуу эле. Ал эми ошол мечитке барып мусулмандар эмне кылат? Жамаат менен намаз окуйт. Жамаат менен намаз окуу деген бул ошо коом менен да бирге болууга, коомдон өзгөчө болуп бөлүнүп чарылууга эмес, ошо бирге болууга, адамдар менен иштеше билүүгө, башкалар менен тил табыша билүүгө тарбиялайт десек болот. Эми намаздагы дагы эң бир маанилүү нерсе сажда кылган учурда 2 жолу сажда кылабыз. Ошо 2 сажданын ортосунда бир аз токтолобуз. Биринчи саждага барганда башыбызды жерге коюп, ошол топурактан жаратылгандыгыбызды моюнга алабыз да. Биз топурактан жаратылдык деп Аллага саждага кылабыз. Экинчи саждага барганда кайсы бир күнү кайра ошол жер алдына кайра келебиз дегенди моюндайбыз да. Демек бул ошол 2 сажданын ортосундагы 2 сажда биринчиси топурактан жаратылганыбыз болсо, ал эми кийинки сажда болгон болсо биз кайрадан эле ошо топуракка барабыз. Эми ошол 2 сажданын ортосундагы убакытты караңыздар, кыска гана убакыт. Бул дегени биздин ошо бир аз тыныгуубуз, ошо биз туулгандан өлгөнгө чейинки эле өмүрүбүз экен. Карасак 2 сажданын ортосунчалык эле өмүрүбүз бар экен да. Кече гана төрөлдүк, эртең эле кайра бул дүйнө менен
кош айтышып кетебиз да. Ошон үчүн биз өмүрдүн бат өтүп кеткендигин ушу менен салыштырсак болот. Өмүр кыска өмүр экендиги. Бул намазга мынакей бир эле намаздын канчалаган фазилети бар экен адамды тарбиялоого. Ошон үчүн намаз уятсыздыктан, жаман иштерден оолак кылат деген ошол жакшылыкка тарбиялайт деп атат да. Эми ошол зекетке токтоло турган болсок, зекетте дагы аяттарда аузубиллахи минаш шайтонир ражим бисмиллахир рахманир рахим я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза каллази юнфиқу малаху рияан нас. О иман келтиргендер, о момундар, силер өзүңөрдүн садакаңарды колко кылып ыза менен бузуп албагыла дейт да. Демек садака берип аткан маалда дагы шарт бар экен. Бул жерде дагы адеп ахлак нормалары турат да. Эмнеге? Ошо садака берген учурда кичибейилдик менен оң кол менен бергенди сол колуң билбесин деп биз садака беришибиз керек экен. Ага ыза кылып келтирип, милдет менен аткарып дегендей ошондой нерселерге биз туура болбой калат экен да. Биз милдет кылбашыбыз керек экен эч качан. Ошону Алладан берген ырыскыны кайра Алла жолунда каржашыбыз керек экен. Дагы бир аятында хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихум биха. Тоба сүрөсүндө дагы аларды мал мүлкүнөн алып ошол аркылуу аларды тазартып жакшылыгын арттыргын деп бул жерде дагы ошол мүлктөн алуу менен биз өзүбүздү тазалыкка үндөйт экенбиз, өзүбүздү тазартат экенбиз, дене мүчөбүздү ошол менен тазалайт экенбиз, ырыскыбызды тазалайт экенбиз, адалдайт экенбиз да. Бул жерде дагы бир аятында аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи сумма ла ютбиуна ма анфaqu маннан ва ла адан лахум ажрухум инда роббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Бакара сүрөсүндө да айтып атат. Ошондой Алла жолунда каржаган адамдар дейт. Андан кийин бирок ошол каржаган нерсесине колко кылбаган болсо дейт. Ыза келтирбеген болсо, ошого милдет кылбаган болсо дейт да. Милдет кылбаса, ошону мен сага ачка калган кезде мен сени тойгузгамын, сен ушундай кыйынчылык турган кезде мен бутка тургузгамын сени деп ошондой милдет кылып, же болбосо сен айылыңа мен көпүрө салып койгомун, сууңу мен чыгарып койгомун, мен көпүрө салбаганда өтө албай калат элең, жашооңор токтоп калмак деген сыяктуу ушундай милдет кылгандар бар. Мисалы ошол нерселер албетте туура эмес экен. Бул жердеги милдет колко кылбастан Алла жолунда каржап, оң колуң менен билген, сол колуң билбеш керек деген нерсе ошо норма болуш керек экен. Бул аятта дагы ошол Алла жолундагы каржагандар бирок ошол жерде дагы шарт коюп атат да, милдет кылбастан, аларга ыза келтирбестен Алла жолунда инфак кылгандар, ихсан кылгандар, Алла жолунда жардам бергендер, алар үчүн ошол Алланын алдында бир коркуу дагы жок, бир кайгы капа дагы жок. Алар үчүн ушундай Алланын алдында бир сыйлыктар бар деп аятта айтып атат да. Ошондуктан Бакара сүрөсүндө да каулу маруфун ва магфиратун хайрун мин садакатин ятбау адан. Ушу жакшы сөз деле бир садака дейт да. Жакшы сөз садака. Ошол жанагынтип ыза келтирип, ээрчитип ошентип садака бергенден көрө, андан көрө жакшы сөз менен жакшы мамиле кылгыла, ошол деле садака болот дейт да. Андай нерсени бизге сунуштабайт экен. Бирөөгө берип алып, бирөөгө жардам берип, бирөөгө ихсан кылып берип, зекетин берип, же садакасын берип, анан милдет кылып, мисалы үчүн мен мечиттин светин төлөп койдум, же болбосо мен фаланчанын муктаждыгын бүтүрүп койдум, ачка калган экен бир кап ун берип койгом деп ошондой милдет кылып, элге жарыя кылып, ушундай нерселер албетте туура эмес экен. Колко кылып, ага азият кылып, мындайча айтканда ыза келтирүү бул шариятыбызда жок экен. Зекетте дагы ошол шарты ошон экен. Ошон үчүн зекет маселесинде дагы ошол бир гана ошол адамды кичипейилдикке, жумшактыкка, сыпайылыкка, сабырдуулукка тарбиялайт. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде дагы экинчи бир адамга жылуу жүз менен жылмая карооң деле садака, пайдалуу ишке үндөп, зыяндуусунан тыйып коюң деле садака, адашып бир барчу жерин таппай жүргөн адамга жол көрсөтүп коюң дагы садака, адамдар басып өтчү жолду бутак, сөөк, таш сыяктуу жолтоо болчу нерселерден садака тазалап коюң деле садака.
бир көз азиз адамды жолдун жээгинен бул жагына өткөрүп коюуң деле бул садака деп айткан да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүздөрбү, эгерде жанагы ыза келтире турган болсо, андан көрө мындай кылып жылмаюу менен, жакшы мамиле менен бирөөгө жардам берип коюу деле ошо садака экен да, бул деле зекетке кирет экен. Демек бул жердеги шарт дагы адеп ахлакка байланыштуу, адамдын кичпейилдиги маанилүү экен десек болот. Ошо жылмайып кароо, жолдон өткүзүп коюу, буларды биз эч качан кичине деп ойлобошубуз керек. Жол сураганга жол көрсөтүп коюу, мисалы үчүн ушуларды кимдердин гана колунан келбейт, баардыгыбыздын эле колубуздан келет. Мына ушуларды кылуу менен биз аны кылыш үчүн дагы ошондой бир жакшы тарбия менен сугарылган бир жүрөгү барлар, ошо жумшак жүрөктүүлөр, Алланы эстеген жүрөктүүлөр гана муну аткарат десек болот да. Эми биздин ошо бүгүнкү темабыздагы дагы бир маселе ошол орозо тууралуу. Ошол орозо кийинки түркүгү, исламдын кийинки түркүгү орозо туруу. Орозодо дагы ошо Кур'ан-ы Каримде фастауз билlah я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. О иман келтиргендер, силерге мурунку коомдорго орозо парз кылынган сыяктуу эле силерге дагы орозо парз кылынды. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун, силер таква болууңар үчүн, адеп ахлактуу болууңар үчүн, Алладан коркууңар үчүн, бир өзүңөрдү бир тарбиялооңар үчүн деп аятта Бакара сүрөсүндө дагы келип атат. Мындайча айтканда бул жерде дагы ошо таквалуулук, ошол Алладан коркуп, пендеден уялып, күнөөдөн сактануу, жакшылыктын үстүнөн болуу, бул ушу таквалуулук десек болот. Адамды мындайча айтканда адамдыкка тарбиялоо, өзүн ачкалыкка сезүү менен адамдын мээримдүүлүк сезими ойгонот. Кедей кембагалдарга жардам берет, муктаждарга жардам берет, муктаждыгын камсыздайт. Өзүн ошончолук алсыз пенде экендигин ачка калганда мына ошондой өзүн ошентип сезет. Орозо тутуу деп пайгамбар хадистеринде дагы бул ошо тамак менен суусундукту таштап эле коюу эмес, орозо тутуу бул чириген сөздөр менен, жаман сөздөр, ушак сөздөр менен пайдасыз сөздөрдү токтотуу. Эгерде бир адам жагым сөз сүйлөгөн болсо, же урушайын деп аткан болсо, алага мен орозомун, инни саймын деп айт деп ошону өзүн токтотот. Демек ошолор менен деле акыйнек айтышып, урушуп, жаңжалдашып, орозонун мааниси андай эмес. Орозодо ошондой учур болсо дагы, кандай болбосун, ошол учурларда мен орозолуумун деп адам өзүнүн адеп ахлагын тарбиялайт. Дагы бир осуятында кимде-ким пайгамбар хадисинде кимде-ким жалган күбөлүккө өтүүнү же жалган күбөлүк берген адамдын сөз менен чечим чыгарууну таштабаса, андан туткан орозосуна Алла Таала муктаж эмес дейт да. Бирөөгө жалган күбөлүк, баягы эле жалган иштер менен, алдоо менен, соода саттыкта алдоо, аманатка кыянат кылуу, убадасына турбоо, ошентип эле мусулманга жарашпаган иштер менен эле алектенип атса, орозолуу ал эртеден кечке ачка калган сыяктуу дейт да. Пайгамбар хадистеринде дагы айтат, Алла Таала ал адамдардын ачка калуусуна муктаж эмес дейт. Орозодогу тарбия ошонун учурда дагы көзү менен арамды сактоодон, тили менен ушак гыйбатты, жаман сөздөрдү, чириген сөздөрдү, ошол нерселерди, саясатты сүйлөп, бош нерселерди сүйлөөдөн токтотуш керек. Адам ошону менен тарбиялайт. Ушактардан тыйылат. Мына соц тармактарда деле билип таркатып, ошол нерселерди жайып, бир ушактарды, фитналарды уюштуруп, ошолорго поделиция кылып, бөлүштүрүп, бул албетте туура эмес да. Бирок адам ошону орозо тутуп атат. Демек ал адамдын орозосу эмес, Алла Таала ал нерсеге муктаж эмес деп атат да. Ал орозо деген карызынан кутулушу мүмкүн, бирок жанагы мен гана сыйлыгын беремин деп Алла Таала айткан сыйлыкка ээ боло албайт. Ошон үчүн орозодо дагы ар кандай жаман сөз, жаман уруш талашуу, ошол нерселерди токтотуп, мааниси ошол бир ай ушинтип токтотуп баштасак, жаман сөз, ушактардан токтотсок, жаман мүнөздөрдү таштасак, кийинки 11 айга чейин, кийинки орозого келгенче чейин биз ошо менен амал кылат экенбиз. 30 күн ушинтип чыдасак, 31-күнү дагы биз ошол нерселерден кой ушак гыйбат кылбайын, жаман сөз сүйлөбөйүн деп адам өзү оңолуп тарбияланат экен. Демек көрдүңүздөрбү, орозо дагы адамды жакшылыкка, адам болууга, адептүү болууга, өзүнүн кулк мүнөзүн оңдоого, мындайча айтканда, аракет кылат. Эми төртүнчүсү ажылык тууралуу айтсак, мына төртүнчү түркүгү, ошо 5 парыздын ошо төртүнчүсү ажылык. Ажылыкта дагы эле ошол эле шарттар бар да. Аятка токтоло турган болсок, фастауз-билlah ал-хаджу ашхурун маълуматун, фаман фарада фихиннал хаджа фала рафаса вала фусука вала жидала фил хадж
деп аятта Бакара сүрөсүндө айтып атат. Ажылык бул белгилүү айларда дейт. Ким ушул айларда ажылыкка кылууга милдеттендирилген болсо, анда ал аж убагында аялына жакын кылуудан тыйылсын, күнөө иштердин баардыгынан тыйылсын, талашып тартышпасын, урушуп талашпасын дейт да. Кандай жакшы иштерди аткарсаңар, Алла Таала билип турат деп мына бул жерде айтып атат. Ошол жерде дагы шарт ошол ажылыкка барганда дагы урушуп талашпастан, жаңжалдашпастан, түртүшпөстөн, жаман сөз сүйлөбөстөн, күнөө иштерден узак болуп кайтса, Алла үчүн ажылыкты аткарган болуп эсептелет экен да. Мына булда дагы ажылыкта дагы шарт. Хадистерде дагы айтат, кимде ким ошентип урушпай, талашпай, жаңжалдашпай, ал жерде дагы ошондой адам көп болот. Кээ жерлерде түртүшүп калат, талашып калат, өчүрөт болуп калат, нөөмөт болуп, ошондой учурларда адам өзүн сабырдуулук менен адеп сактап аткарууга милдеттүү болуп калат да. Ошол хадисте дагы айтат, кимде ким ошол адеп сактап, күнөө иштерден узак болуп, жаман сөздөрдөн, ушак гыйбаттан, талаш тартыштан узак болуп, Алланын ыраазылыгы үчүн ажылык аткарган болсо, энеден төрөлгөн баладай болуп кайтат дейт. Бул кандай дегени, баардык күнөөлөрүн төгүп берет дейт Кудай Таала. Ошо канча ажыл күнөө кылган болсо, Аллах Таала ошол ажылыгы себептүү күнөөлөрдөн арылтат. Таза барак менен жашоосун баштайт дейт да. Энеден төрөлгөн балада кандай күнөө жок болсо, ошондой болуп кайтат дейт да. Демек көрдүңүздөрбү, ушундай ал жакта дагы мындайча айтканда, ошо түпкү бардык эле ибадаттын түпкү максаты адамдын адеп ахлагын оңдоого негизделген экендигин түшүнсөк болот экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен кулк мүнөз адеп ахлакты оңдоо үчүн жиберилгенмин деп айтканын төркүн дагы ошондо. Пайгамбарыбыз ушул ибадаттарды өзү көрсөтүп, бизге үлгү болуп, насааттарын айтып, ар бир шартында эле мындайча айтканда бизге намаз болобу, зекет болобу, орозо, ажылыкта бардыгынын шартында эле адеп ахлакты шарт коюп атат да, кулк мүнөздү оңдоону шарт коюп атат. Пайгамбарыбызга дагы бир сахабалардан келип, ушуга толуктай илетин айтсак, сахабалар келип бир аял туурасында айтат да. Бир аял туурасында айтат, ошол бир аял дейт, 5 мал намазы кошо биякта турсун, андан сырткары дагы тахажжуд намаздарын окуйт дейт. Ошол эле маалда орозо, фарз орозолор биякта турсун, нафил орозолор менен дүйшөмү, бейшемби күндөрү орозолорун тутат. Ушундай ибадаткөй дейт, бирок ал тили менен ыза жеткизет. Кошуналардан заар тили менен урушкан, талашкан, жаңжалдашкан ушундай абал болот, адеби начар дейт да. Бунун акыбалы кандай болот? Бирок намаз орозосу бар дегенде пайгамбарыбыз эки сөз менен жооп берет да. Анын жайы тозокто деген да, ал отто деген. Көрдүңүздөрбү, ошол кылган ибадаттарыбыздын баардыгы, мындайча айтканда, анын кылбаган ибадаттары, орозосу дагы баардыгы күйүп кетип атат, намазы дагы жок болуп калып атат да. Көрдүңүздөрбү, ошондуктан ар бир ибадатта ошонун акысын берип, Алланын ыраазылыгы үчүн ибадат кылышыбыз керек экен да. Бул жердеги шарт дагы ошондой экен, адеп ахлакты шарт коет экен да. Алымдарыбыз дагы айтат да, мисалы үчүн бир адам мындайча айтканда бай адам боло турган болсо, ошол адеп ахлак болсо, ошо алдына 1-0 коет экен да. Бай болсо 1-0, анын алдына адеп ахлактуу болсо 1 болот экен. Мындайча айтканда 10 экен да. Ошо бай адам Алладан коркот экен, адеп ахлактуу болсо, демек зекетин берет экен, кедейке малдарга жардам берет экен. Ошол эле адам, бай адам падыша болуп калсачы, дагы 1-0 кошулат экен да. 100 эселенип сооптуу амалды аткарат экен. Себеби падыша болгондон кийин элине адилеттүү мамиле кылат экен, элине жардам берет экен, туугандарын бийликке коюп же ошондой нерселерден узак болот экен, адилеттүү кызмат кылып, ошо эл үчүн, жер үчүн күйүп, жанын аябай кызмат кылат экен да. Себеби ал адеп ахлактуу да, таква 100 болот экен. Ошол адам дагы бир өзгөчөлүк болсо, ошентип кошулуп кете берет экен да. Мисалы үчүн аалым болсо, ошонун илими менен жеткизип башкага 1000 болот экен да. Эми ушуларды кошуп кете берсе боло берет экен, бирок алдындагы адеп ахлакты алып койгон болсо, анда пайдасы жок, 0 болуп калат экен да. Көрдүңүздөрбү, мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн бай адам адеп ахлагы жок болсо, ал зекетин бербейт, элдерге зулумдук кылат, берсе да жана ыза менен берет. Ушундай болуп калат экен да. Эгер падыша болгон болсо, анда адилеттүүлүк менен башкарбай калат экен, элине зулумдук кылып калат экен. Ошон үчүн ушундай алдындагы биз ошол адеп ахлакты биринчи орунга коюшубуз керек экен. Жалпы мындайча айтканда биздин ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айткандай, ыйман менен мындайча айтканда уяттуулук
бири-бирине айкалышкан сапаттар экен да. Эгерде алардын бирөөсү жок болсо, анда экинчиси да жок болот экен. Демек ыйман жок болгон болсо анда уят да жок болуп калат экен да. Ошон үчүн баардыгыбызда ошо эң негизгиси ошо ыйман маселесинде, адеп ахлак маселесинде пайгамбарыбыздан үлгү алууну, пайгамбарыбыздын жашоосун өзүбүзгө үлгү кылып келтирүүнү Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Аллахым туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Ошо орозо тутканда дагы тилибиз менен, көзүбүз менен, дагы кулагыбыз менен кошо бүткүл дене мүчөбүз менен орозо тутушту Аллахым насип кылган болсун. Туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Оккан хатмы, таравих намаздарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.